Акыркы бир суткада Кыргызстанда коронавирус 738 кишиден жаңы аныкталды. Вирус жугузуп алгандардын эң көбү Бишкекте жана Ошто катталды. Бишкек 360, Ош 93, Чүй облусу 51, Ош облусу 108, Талас облусу 4, Нарын облусу 5, Ысык Көл облусу 26, Жалал Абад облусу 60, Баткен облусу 31. COVID-19 илдетинин акыркы суткада өлкө боюнча 8 бейтап каза болду. Анын 4-өө Бишкекте, 2 Чүйдө, 1 Ошто, 1 Жалал Абадта. Муну менен катар коронавирустун курмандыктары Кыргызстанда 1953 кишиге жетти. Бул оору мен тегерен мага жукпай өтүп кетет деген мамиле жасап, эч кандай биздин берген сунуштарыбызды санитардык гигиеналык жана эпидемияга каршы эрежелерди сактабандыктан болуп атат. Биз кайра сонун атабыз. Такай бет каптагыңыздар, колуңуздарды суу менен, самун менен жууп, такай заласыздандыруучу заттар менен жууңуздар. Аралыкты сактаңыздар. Көпчүлүк чогулган жерлерге барууну токтотуңуздар деп. Мурда ооруп жаткандардын ичинен 451 киши сакайып чыкты. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда 117.284 киши вирус жугузуп алды. Анын 106.383 сакайды. Учурда 2496 киши стационарда дарыланып жатат. Алардын ичинен 100 бейтаптын абалы өтө оор экени кабарланды. Коронавирус коркунучунан улам Жалал Абадтагы бир катар ишканалар карантинге алынган. Буга аталган мекемелердин айрым кызматкерлери вирус жугузуп алганы себеп болгон. Коронавируска каршы ыкчам штабтын чечими менен 1-июлдан тартып Жалал Абад шаарындагы тойканалар убактылуу жабылат. Базарлар бир күнгө жабылып, дезинфекциялоо иштери жүргүзүлөт. Эпидемиялык кырдаал бүгүнкү күндө коронавирустан областтын аймагында бир топ жанагы татаалдаша баштады десек болот. Күндөн күнгө өсүүлөр болуп атат. Жарандардын кайрылуулары дагы көбөйүүдө. Коомдук жайдагы чектөөлөрдү ошол штаттын чечими менен ошо эртең сегизден кечки 8ге чейин ишмердүүлүгүн улантуу боюнча чечим кабыл алынган. Андан сырткары ошо алгоритмди сактоо боюнча орундуктарын ошо 50%га чейин төмөндөтүү боюнча сунуштар берилген, чечимдер кабыл алынган. Ал эми Ош шаарында коронавирус боюнча кырдаал курчуса чектөөлөр кириши мүмкүн. Бул тууралуу эпидемиологиялык кырдаалды жөнгө салуу боюнча штабтын кезектеги жыйынында Ош шаарынын вице-мэри Эмил Шадыханов билдирди. Ош шаарындагы абал оор боюнча калууда. Шаардыктарды эл көп чогулган жайлардан алыс болуп турууга чакырабыз. Эгерде кырдаал курчуй турган болсо чектөөлөр кириши мүмкүн. Муниципалдык ишканаларда 65 жаштан жогору курактагы кызматкерлер аралыктан иштөөгө өтөт. Борбор калаада эпидемиологиялык абал курчуганына байланыштуу күндүзгү стационарларды ишке киргизүү даярдыктары көрүлө баштады. Мэриядан билдиришкендей, Ленин районундагы 95-мектептеги күндүзгү стационар ачылышы мүмкүн. Учурда аталган стационарда 10 кислороддуу концентраттар жана 10 дана пульсоксиметр бар. Мындан сырткары аптека түйүнүн ачуу үчүн фармацевтикалык компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жакын аралыкта кабелдерди орнотуп, электр кубатын киргизүү иштери аяктайт. Ушул күндөрү Кыргызстанда 90 миңден ашык киши коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Март айынын этегинде башталган бул өнөктүктө гуманитардык жардам катары берилген Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары колдонулуп жатат. Акылай Карабаева, Аскар Маматсаков, регион.